Борбор каладагы номер 31 орто мектепте окуучу кыз классташынын соккусунан улам каза болду. Анда 7-класстын окуучусу кыз менен чырлаша кетип, аны уруп жиберген. Анын кесепетинен сокку алган окуучу кыз эсине келе албай каза болгон. Учурда бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп тергөө башталган. Акыркы учурда мектептерде окуучулар арасында өлүм менен аяктаган учурлар көбөйүп жатат. Буга чейин мектептеги чоң суунун айынан бир нече окуучу каза болсо, айрымдар ар түрдүү жаракат алып ооруканага кайрылган. Алсак 2025-жылы 4-февралда Бишкектеги номер 72 орто мектептин 8-класстын окуучусу чоң класстагы окуучу тарабынан сабалып каза болгон. Өтпөй 13-февраль күнү Ош облусунун Кара Сыр районундагы Адылбек Султанов атындагы орто мектептин окуучусу да мектеп рекетчилигинен улам көз жумган. Бул боюнча тиешелүү жетекчилер кызмат ордунан бошотулса, кылмышка шектелип, ошол эле мектептин окуучулары кармалган. Агартуучу Мастара Шарипова окуучулардын өлүмүндө жалгыз мугалимдерди күнөөлөп, аларды дароо кызматтан бошотуп салуу маселени толук чечпейт деп эсептейт. Ал билим берүү башкармалыгында күнөөсү бар экенин айтып, ар бир окуучу менен жекече иш алып барыш керек дейт. Мындан сырткары өлкөдөгү күчтүү психологдор менен окуучулардын жолугушуусун байма-бай өткөрүп, тарбиялык сааттардын санын көбөйтүү керектигин билдирди. Биринчи кезекте бул кылмыштуулуктун алдын алуу иштери жай баратат да. Эмне үчүн психологдор менен жыйындар жок? Эмне үчүн мобилдүүлүк түрүндө мисалы түштүктөгү психологдорду түндүккө жиберип, түндүктөгү психологдорду түштүккө жиберип, теги эле Кыргызстандын булуң бурчундагы күчтүү психологдордун өзүнчө бир конференцияларын уюштуруп, аларды мектептерге атайын ыктыярчылар тобун түзүп туруп жиберип, студенттерден дагы ыктыярчыларды жиберип, мектептерге барып, ата-энелер менен дагы жыйындарды өткөрүп, окуучулар менен, класс жетекчилери менен иштөө мезгил талабы болуп калды да. Аларда маселе бүгүн парламентте да көтөрүлүп, чара көрүү зарылдыгы айтылды. Эл өкүлү Элдар Абакиров 14 жаштагы кыздын өлүмү боюнча тиешелүү жетекчилер жооп бериш керектигин талап кылды. Ал мектептерде психологдордун азыркы күнгө чейин жок болуп жатканысын да, буга чейинки окуялардан сабак алыш керектигин кошумчалады. 14 жашардагы бала 14 жашардагы кызды согуп, кызыбыз, кичинекей кызыбыз кайтыш болуп калыптыр. Түрмөдө 2 киши каза болуптур. Бирөө 62 дейт, бирөө 35 жашта. Эми ошол тармактын жетекчилери бар. Менин оюмча алар жоопкерчиликти тартыш керек. Эми адамдын өмүрү оңчук эмес. Кайсы тармакты ким башкарып атса, ошондой нерселер кайталанбаш үчүн чараларды көрүш керек. Анткени бул оңчук эмес да, бул кыргыз жарандарын ар бир адамдын өмүрүн биз барктап, сактап жашашыбыз керек. Билим берүү министрлиги айтты эле, бизде психологдор жок. Эмнеге биздин каржы министрлиги акча бөлүп, ошо психологдорду киргизбейт мектептерге? Мына өткөндө эле бир ай мурун канча окуя болду. Азыркы тапта Ош шаарындагы мектептерде атайын психологдор үчүн штаттык орун каралган эмес. Мындан улам мугалимдер ички иштер башкармалыктары менен гана тыгыз иш алып барып, өспүрүмдөр катышкан кылмыштуулукту алдын алуу боюнча жыйындарды өткөрүү менен гана чектелип жатыптыр. Билим уяларына кошумча видео байкоолор да коюлган. Бизде учурда социалдык педагог бар. Социалдык педагог, класстан тышкаркы иштерди уюштуруучу менен биргеликте, класс жетекчи менен биргеликте ошондой эле алдын ала кеңеш бар мектепте. Ошол алдын ала кеңешинин төрагасы менен биргеликте, ата-энелер комитети менен биргеликте тартип бузган окуучулар менен биз түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Биз ОШМУ менен, ОШМП менен, жогорку окуу жайлар менен атайын договорлорубуз бар. Ошолордун психологдору ушул балдарды изилдеп, мына ОШМУнун 16 сотрудниги атайын 4-курста, 5-курста окуп аткан мыкты студенттер менен келип, мен билгенде бүгүнкү күндө бир 30 мектепти бара мындай анкеталар жүргүздү. Анонимдүү, аты жөнүн жазбайт, үйдө мындай насилияга, зордук зомбулукка кабыл атабы, ата-энеси урабы, же көчөдөн көрүп атабы, же рекетчиликтердин немелери барбы, признактар деген мааниде изилдеп чыгышты. Эми алар кайсы мектепке көбүрөөк жардам бериш керек? Кайсы мектепте ушулар көбүрөөк байкалып атат? Кайсы мектепте ата-энелер көбүрөөк балдарын көзөмөлдөп атат деген бизге жакында жыйынтыгын берет. Ошого карап туруп дагы жогорку иш-чараларыбызды күчөтөбүз деген ойдобуз. Белгилей кетсек, ИИМдин маалыматы боюнча 2024-жылдын 10 айында 75 өспүрүм өз өмүрүн кыйган. Анда суицидке барган балдардын жакындары өспүрүмдөр мектептеги чоң суунунун рекетчиликтин айынан өзүнө кол салышканын билдиришкен. Ал эми ИИМ балдардын ата-энелери миграцияда болгонун негизги себеп катары көрсөткөн. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, Ош ТВ.